саламатсыңар балдар? Саламатсыз. Отыргула, азаматсыңар. Сабакта ким жок, нөмөт жок жо? Маалымат беребиз, э? Бүгүнкү сабакта кимдер жок? Бүгүнкү сабакта окуучулар жок. Азаматсыңар? Бүгүнкү шешенби чыпырады жырайсыз. Азаматсыңар. Балдар, айткылачы, силер мектепке эмне максатта келесиңер? Билим алуу үчүн, окуу үчүн, жаңы маалыматтарды алуу үчүн, арка, досторубузду табуу үчүн, дагы коомго кошулуу үчүн, кургаздарыбызды өстүрүү үчүн, Азаматсыңар. Балдар, ошол максаттарыбызга жетиш үчүн биз сабакта кандай эрежелерди сакташыбыз керек? Көңүл буруп, айтканды угушубуз керек экен. Азаматсыңар. Окуу куралдарын толук алып келишибиз керек экен. Азаматсыңар. Анда балдар, биз ошол сабакты баштаардан алдын биз ошол максатыбызга жетиш үчүн балдар алтын эреже кабыл алышыбыз керек. Демек, биз алтын эрежени кабыл алып алсак, биз ошол эрежеге баш ийип, сабак башталгандан баштап аягына чейин сабакты мазмундуу, маңыздуу жыйынтыктайбыз, балдар? Анда эмесе балдар? Мен силерге сүрөт көрсөтөм. Ошол сүрөттүн жардамында биз классыбызга алтын эреже кабыл алайлы. Кана кимдер айтат? Бул эмненин сүрөтүн байкап атасыңар? Топ менен иштөө, дагы. Топ менен иштегенде кандай иштешибиз керек? Ортакташып бири-бирибизге жардам берип. Ооба, азаматсыңар. Келгем, бир окуучу жардамдаша берсе, көзгө жамаштырса, алтын эрежени тилине жамаштыра беребиз. Бул эмнени сүрөтү балдар? Сабакка көңүл буруп, эжекенин жакшы угушубуз. Ооба. Бири-бирибизди уга билишибиз керек, Азаматсыңар. Болчу. Дагы эмне кылышыбыз керек? Бири-бирибизге жардам берип, сабакта ынтымактуу болушубуз. Азаматтар. Жамаштырабыз. Анан дагы эң негизгиси эмне сабакта? Сабак бизге жугумдуу болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Убакытты туура пайдаланышыбыз керек, ой азаматтар. Демек, биз убакытты туура пайдаланып, жогоруда айтылгандарды өзүбүз алтын эреже катары кабыл алдык да. Ушуларды так аткарсак, сабагыбыз башталгандан баштап аягына чейин биз максатыбызга жетебиз. Мектепке келгенде өзүбүзгө сиңимдүү билим алган болот экенбиз. Алтын эрежеге эмнелер кирет экен? Экранды карайбыз. Дагы сүрөттөн сырткары. Пикирибизди угабыз, сабакта активдүү катышабыз, бири-бирибизге жардам көрсөтөбүз. Бири-бирибизге жардам көрсөтсөк, сабак акырына мазмундуу, маңыздуу жыйынтыкталат, Мен азыр силерге структуралык тест көрсөтөм. Экранда структуралык тест турат. Кана балдар, бул эмне деп ойлойсуңар? Бул жерде дагы өзгөчөлүк сөз башка түстө болсо, жана жазылган сөз башка түстө. Азаматсыңар. Эмне үчүн бул жердеги түстөр структуралык тест деп турат? Тест эмес-ку балдар? Оюңарды айткылачы. Бөлүштүн алтын эреже кеңейтүү үчүн логикалык тапшырма десек. Логикалык тапшырма, башкача айтканда, акыл гимнастикасы экен. Кана балдар, доскадагы жазууну окубайбыз дагы биз ушунун түсүн айтайлычы. Ким адашпай акырына чейин айта алат? Кана? Ким айта алат экен? Кана келгиле болбу балдар?
Ким айтат? Qara, sari, qizil, sari, boz, qizil, ko'k, qara, to'qsari, ko'k, sari, yashil, qizil, to'qsari, qizil, qara, sari, ko'k, qara, sari, qara, ko'k, qara, Tez siz aytasiz. sari, qizil, qara, yashil, qizil, qara, yashil, Адаштың, а? Жашыл емес қызыл эле да. Кийинкиз. Qara, sari, qizil, to'qsari, oq, to'qsari, kulum, ko'k, yashil, Кайсыл жерде ак турат? Адаштык. boz deb жатат. Ак эмес ал. Ал бул Дагы qara, sari, qizil, to'qsari, boz, боз эмес. Боз деп коет, боз эмес ал. Дагы Азиз. Qara, sari, qizil, to'qsari, qara, to'qsari, qizil, ko'k, qara, qizil, ko'k, sari, yashil, qizil, to'qsari, qara, sari, yashil, qara, sari, ko'k, qara, ko'k, qizil. Адаштык. Коруда. Кызыл болуп турат, кара эмес. Демек балдар, азаматсыңар баардыгыбыз айтканга аракет кылдык, а? Мындай тезге машыгууларды, акыл гимнастикасына машыгуулар жүргүзүп турушубуз керек экен. Бул тест баягы сырттан маалымат кабыл алганыбызда мээбиздин өрчүшүнө, башка маалыматтардын сиңишине, айрым бир мээбизде уктап жаткан клеткалардын ойгонушуна жакшы жардам берет экен. Түшүндүкпү балдар? Бүгүнкү сабакта маанайларыбызды көтөрүп алайлычы кана? Бири-бирибизге карап жылмайлычы? Демек, бүгүнкү сабакта 5 маанай менен катышып, ар бир жооп берген суроого жооп бергенибизде мен силерге жүрөкчөлөрдү таркатам. Бул жүрөкчө билесиңер, мектепке келгениңерде мугалим бир гана билим берүүчү эмес, силерге энелик милдет аткарат, туурабы, мээримин төгөт. Бул жүрөкчөлөр менин мээримим болуп эсептелинет. Сабактын акырында жүрөкчөлөрдү эсептейбиз балдар. Анда эмесе биз өтүлгөн сабакты кайталоо үчүн, берилген үй тапшырмаларын текшерүү үчүн атайын мен силерге Kahoot программасында тест түзүп келгем. Бардыгыбыз алдыбыздагы компьютерлер менен Kahoot программасына киребиз дагы, ошол жердеги тапшырмаларды аткарабыз.
көрүнө турган биринчи топ, экинчи топ деп баягы цифрлардын аркасында жашылган. Ошол цифрларды тандап топторго бөлүп алабыз. Азыр мен топторго тапшырма берем. Жаңы теманы өтүп жатканда топторго тапшырма берем. Ошол тапшырмаларды ар ким өзүнүн тобу менен аткарабыз. Түшүндүкмү? Видео тартууга жакшы жер экен. Тынч, эч ким жок. Бир-бир. Кутман күн достор. Биз мурдагы видеобузда санарип дүйнөсүндөгү жарандык мүмкүнчүлүктөр, жоопкерчилик жана тобокелчиликтер тууралуу сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү тема сиздердин суроолор боюнча. Ай кызым, бир тажатма кишини блоктоп салалычы. Тим эле тойгузду. Бул мен сүйүктүү чоң энем, Мариям апа. Апа, мен видео тартып атпаймынбы? Кимди блоктош керек? Я кызым, блоктошту эле көрсөтүп берчи. Эми биз бүгүнкү теманы тандайбыз. Ал мындайча аталат. Я кызым, эмне үчүн чоң энеңе билдирүү кетпей жатат? Бул мен чоң атам, Марат ата. Чоң энем сизди блоктоп салган турбайбы? Эми ага жаза да, чала да албайсыз. Эми бүгүнкү видеоблогубуздун темасы Ай кызым, Мал-пал фирмасынын сүттөрүнө шарп оорусу табылыптыр дешет коя. Кокуй, бардык сүт, айран, каймактарды төгүп салгыла. Мен айылга жөнөйүн. Биздин уйларда шарп менен ооруп калбаса экен, биз чоң атаң менен айылга жөнөдүк. Ооба кызым, шашылыш жөнөп жатабыз. Стоп! Бүгүнкү видеоблогдун темасын таптым окшойт. Белгилүү бренддеги спорт бут кийимин өрттөгөнгө түрткөн интернет колдончуларын чууга салып, алар колдонгон буюмдун сапатына ишенбестик жараткан. Өлкөдө жок 5G технологиясын издеткен нерсе ал эмне? Ооба, туура. Бүгүн дезинформация, фейк жана факт-чекинг тууралуу сүйлөшөбүз. Ушул макала жүрөгүм кармап калды го чиркин. Муну факт-чекинг куралында текшерип көрөлү. Бул сүрөт 2001 жылы Түштүк Чыгыш Азияда малдардын кырылышына байланыштуу жарыяланган экен. Мариям апа, Марат ата, мен факт-чекинг куралы менен бул макаладагы сүрөттөрдүн түпкү булагын аныктадым. Ал сүрөттөр биздин өлкөгө тиешеси жок экен. Бул макала болсо атаандаштардын ыплас фейки. Демек, Кыргызстандагы малдар эч кандай шарп оорусу менен ооруган жок. Рахмат кызым. Рахмат Алиначкам. Жүрөгүм ордуна келди окшойт. Кандай гана акылдуу кызыбыз бар. Интернетке канчалык ишенсе болот? Эмки жолугушууга чейин. Баарыбыз экрандан көрдүк, Демек, бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп жатат, кана балдар? Интернеттеги ар кандай маалыматтарга Дагы Улуттук телефонго келген ар бир сообщенияларды текшерип, жана
башка маалыматтарды камтыган сообщениялардын ээлерин блоктоочу. Дагы. Активдүү болот, биринчи туура эмес маалыматтар дейт ооба. Жок сөз. Дагы үнүштү бийик чыгарып сүйлөйчү. Бул жерде термес маалыматка ишенбей туруп, аны ишенишет көргөнү керек деп Дагы биринчи топтон барбы? Эмнени байкадык? интернеттен барлық маалыматтарға ишенебиз. Сен сага башка бирөөнүн сообщениялар жөнөтүлса, аны блоктоп салуу. Туура эмес маалыматтарга ишенбөө. Дагы бул жактагысыз айжан. Интернетте болгон барлык маалыматтарды ишенебизден алардын кийинчи качан кайда чыгарылганын билип, кайсы мамлекетте Демек, изилдешибиз керек экен дейт. Маалыматтын баардыгы эле чын эмес экен дейт. Азаматсыздар. Демек, биз бүгүнкү сабагыбыздын темасын ушул видеороликтен табышыбыз керек. Кана айтпачы, бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмне болушу? Эмне деген темада сабак? Санариптик коопсуздук дейт. Азаматсың. Демек баардыгыбыз видеороликти көрүп, бүгүнкү сабагыбыздын темасын таап алдык деп ойлойм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмне экен? Коопсуздук экен. Баардыгыбыз дептерибизди алабыз дагы, дептер, ручкаларды алып, чын Куран айынын 22-си деп жазып, тема эмне деп жазат экенбиз? Санарип дүйнөдөгү коопсуздук. Тема эмне экен? Санарип дүйнөдөгү коопсуздук деп жазабыз. Андан эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты менен тааныша алайлы. Силер бүгүн жаңы илимий билимдерге ээ болосуңар. Ошол менен эле бирге санарип коопсуздуктун маанисин түшүнөсүңөр, өзүңөрдүн жеке маалыматтарыңардын коргоонун жолдорун үйрөнөсүңөр, интернеттеги кооптуу жагдайларды таанып биле аласыңар. Сабактын акырында силерден төмөнкү күтүлүүчү натыйжалар талап кылынат балдар. Сабакка активдүү катышабыз. Санариптик коопсуздук түшүнүгүн билесиңер, ар бириңер. Интернеттеги негизги коркунучтарды атап бере алсаңар, санариптик маданиятты калыптандырсаңар, өзүнүн жана башкалардын коопсуздугу үчүн жоопкерчилик ала алсаңар, бүгүнкү сабакта эң жакшы, мыкты деген жыйынтыкка жете алабыз. Түшүнүкпү балдар? Андан эмесе сабакка активдүү катышабыз. Достан карайбыз. Биринчи топ. Мен силерге жаңы теманы өтөрдөн мурун силерге кичине изилдөөчүлүк тапшырма бергим келип жатат. Жаңы модельдердин жардамы менен. Силер изилдеп бүткөндөн кийин мен сабакты силерге кеңейтип түшүндүрүп берем. Түшүнүктүүбү балдар? Анда балдар, алдыбызда компьютерлерден, интернеттен пайдаланабыз. Интернеттин жардамы менен берилген суроону жообун таап, батманга туура түшүнүктүү кылып жазып туруп, доскага чыгып өзүбүздүн негизги оюбузду айтып бере алабыз. Түшүнүкпү балдар? Биринчи суроо. Кооптуу веб-сайтты аныктап, кантип танууга болот? Кооптуу веб-сайтты аныктап, кантип танууга болот? Экинчи топко социалдык тармактарда жеке маалыматтарды сактоо эрежелерин презентация кылабыз. Үчүнчү топ фишинг тик каттарды кантип сактанууга болот? Фишинг тик каттардан кантип сактанууга болот? Убакыт кетти. Силерге 5 мүнөт убакыт берилет.
фишингтен сактануу. Ада эмесе фишинг деген эмне экенин түшүнүп алайлы. Фишинг бул адамдын жеке маалыматтарын колдонуп, адан өзүнө жакшы жактарын алуу. Азамат. Фишинг бул онлайн жүргүзүлөт. Андан коргонуу үчүн шектүү адамдарды блоктоо, шектүү шилтемелерге кирбөө, Азамат. сообщенияларга көңүл бурбоо, Азаматсың. шектүү файлдарга кирбөө, коопсуздук программаларды колдонуу, жеке маалыматтарды кат аркылуу эч качан башка адамдарга жөнөтпөө жана антивирус программаларды жаңылап туруп, эч качан жеке маалыматтарды талап кылган тиркемелерге жана шилтемелерге кирбөө керек. Азаматсыңар. Кол жаап коебуз. Абдан жакшы презентация кылышты. Фишинг жөнүндө маалымат ала алдыкпы башкаларыбыз тагын? Командабызга барып, Бул социалдык тармактарда жеке маалыматтарды сактоо эрежелери болуп эсептелинет. Бул жерде биринчи эреже жеке маалыматтарды чектөө. Бул жеке маалыматтарды чектөө болгондо адам өзүнүн жекече маалыматтарын башка бирөөгө бөлүшпөө керек. Анткени бул деле өзүнүн коопсуздугу үчүн болот. Бул мисалы бир адам өзүнүн жекече логин паролдорун бирөөгө бөлүшсө, ошол адам кайра ошол паролду аккаунтка кирип, башка бир туура эмес маалыматтарды киргизүүсү мүмкүн. Ошондуктан дагы мындай жекече маалыматтарды бирөөгө бөлүшкөндө адам өзү сак болушу керек болот. Ал эми экинчи, купуялуулук жөндөмдүүлүгүн текшерүү. Бул адамдын өзүнүн купуялуулук, бул социалдык тармактардагы купуялуулук болуп эсептелинет. Мында да адам өзүнүн мисалы паспортторун бирөө ким көрүп аткандыгын дагы текшерип туруп, бул адамга жакшы бир кооптуу болуп эсептелинет. Азамат. Ошондой эле бул жерде бизге ошондой маалыматтар же болбосо сообщениялар келип калса, биз биринчи ал сообщенияны текшерип алышыбыз керек. Аны оңой жол менен кантип текшерүүгө болот? Эгер анын сообщения келгенде анын чекесинде кичинекей култтун сүрөтү бар болсо, ошого басып Cartificate деген бул сайтты текшерип алышыбыз керек болот. Бул дегени бизге ал сообщения качан, кайдан келгенин билдирип турат. Соны маалымат берди. Түшүндүкпү? Социалдык тармактарда жеке маалыматтарды сактоонун эрежелери экен, бул. Азаматсыңар, отурабыз. Кооптуу вебсайтты тануу үчүн бир нече маанилүү белгилерди көзөмөлдөш керек. Мына коопсуз же фишинг сайттарды тануу жардам берүү үчүн айрым ыкмаларды табыш керек. Негизинен биз URL сайтты текшерүүдө сайтты биринчи URL сайты менен башталса, анда ал S тамгасы менен белгиленген болсо, анда ал коопсуз болот. Эгерде бул сайтты текшергенде бул жерде бул сайттын аты чыкса, анда бул кооптуу болушу мүмкүн. Ошондуктан биз телефонубузду ар дайым текшерип турушубуз керек. HTTPS деген кайсыл жерден чыгат? Сайттын аты. Ссылкалардын башында сайттарга киргенде мына ушундай белгини көрөбүз, Бул эмне? Сайттын эмнеси аталат? Протоколу. Ошол сайттын протоколу. Азаматсыңар. Көкүрөгүбүзгө жармаштырып алабыз. Анан команда бойдон эсептейбиз, өз-өзүнчө эсептейбиз. Демек, балдар, доскага көңүл бөлөбүз. Азыр биз аябай жакшы изилдедик, санарип дүйнөдөгү коопсуздук. Өзүбүз алган билимдерибизди ушул жердеги бири-бирибиз менен бөлүшкөн билимдерибизди дагы да кеңейтүү үчүн мен силерге толугураак маалымат берем, бүгүнкү. Жаңы теманы мен түшүндүрүп берерден мурун эле силер абдан жакшы изилдеп, берилген суроолорго жооп берип, презентация кылдык. Дагында ошо алган, изилдеген билимдерибизди кеңейтүү үчүн мен силерге маалымат берем. Анда эмесе доскага көңүл буруп,
угуп отурабыз, андан кийин кайра эле ушул алган маалыматтарыбыз боюнча дагы силерге тапшырма берем. Ошол тапшырмаларды аткарабыз. Демек, купуялуулук деген эмне эле, балдар? Аты жөнү, дареги, же болбосо адамдын жеке маалыматы. Дагы? Сыр сөз, банк карта, пароль. Азаматсыңар? Азаматсыңар. Сыр сөздү көбүнчө аккаунттарга киргенде колдонобуз, email, Gmail деп киребиз. Банктык маалыматтар дейт. Карталардын атайын сыр сөздөрү бар. Демек, бул нерселерди биз дайыма коргошубуз керек экен. Коргоо деген эмне? Бейтаныш адамга бербешибиз керек. Каалаган эле сураган жерге жаза бербешибиз керек. Сайттардан кирип сурап калат, силердин жеке маалыматыңарды сурагандар жерлер барбы? Мына ошол жерде купуялуулукту биз сакташыбыз керек экен. Демек, купуялуулук деген бул сиздин жеке маалыматыңыздын коопсуздугу. Аны сактоо үчүн сак болуу ар бирибиздин парзыбыз экен. Түшүнүкпү? Вирустар жана зыяндуу программалар дейт. Кана балдар, вирус деген эмне? Мага жооп бергилечи. Өзүңөрдүн оюңарды айтып койчу. Вирус деп эмнени айтабыз? Вирус деп программалардын ички түзүлүшүнө кирип, алардын кызматына тоскоолдук кылган программа. Ооба. Кана айтып койчу эми, биз вирусту билет экенбиз. Вирус менен антивирус деген экөөсүнүн айырмасы барбы, балдар? Кандай айырмасы бар? Вирус программалардын ишине тоскоолдук кылса, ал эми антивирус, ал вирусту жок кылып, программалардын ишин жөнгө салат. Урматтуу азамат, бүгүн сабакта активдүү катышып атат, калгандарыбыз дагы. Вирус менен антивирустун айырмачылыгы? Аркат жооп берет экен. Вирустар санаторияга кирип, биздин ишибизге адамдарга тоскоолдук жаратат. Ал эми антивирус болсо ошол вирустарды жок кылып, бизге пайда келтирет. Азаматсыңар, айырмасын билип алабыз. Вирус бул башка программаларды колдонууга, системалык эс тутумга же жүктөлүп жаткан программаларга жашыруун кирүүчү зыяндуу программалык камсыздоо болуп эсептелинет экен. Баарыбыз билет экенбиз, аябай жакшы билет экенбиз. Ал эми антивирус деген мына ошол вирустан коргоо үчүн колдонобуз. Туурабы? Мисалы үчүн үй бүлөбүздө апаларыбыз, бир туугандарыбыз ооруп калса, ага эмне жардам алып келет? Дары. Демек, биздин компьютерлерибиз, телефондорубуз бузулуп, системадан чыгып кеткенде, биз ошол вирустан коргош үчүн жардамга эмнени алып келет экенбиз? Антивирусту колдонушубуз керек экен. Белгисиз булактардан алыс болуу дейт. Вирустар силердин компьютерлериңерге зыян келтириши мүмкүн. Антивирус менен коргонуу керек экен. Туурабы, балдар? Эми фишинг деген эмне? Үмүтай азамат. Фишинг деген бул Ар бир фишингден алыс болуу керек. Анткени ошол жазган маалыматтарга ишенип, адам өзүнүн бир жекече маалыматтарын бирөөгө тапшырып коюшу деген мүмкүн. Ошол аркылуу адам өзү жаман жолго. Демек, биз фишингден кантип сактанабыз, балдар? Алар грамматикалык каталар менен келет экен. Анан чектүү шилтемелер. Эми эмне кылышыбыз керек экен фишингден сактаныш үчүн? Баяз? Фишингден сактануу үчүн мисалы бир адамдан бир SMS келсе, ошол сайттарга кирүү керек. Жана биз өзүбүздүн жеке маалыматтарыбызды айтпашыбыз керек болот. Баяз азаматсың, Үмүтай азамат. Демек, фишинг деген жалпылап айтканыбызда бул алдамчылык экен, Сак болуу жана эч качан жеке маалыматты жөнөтпөө керек, бул ар бирибизге милдеттүү. Түшүнүкпү?
Башкаларды интернетте этикага башкаларды сыйлоо бул эң биринчи турган маанилүү эреже да. Башкаларды сыйлоо деген эми силер интернеттеги отурган эмес, силер күнүмдүк турмушуңарда колдонуп жаткан WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ушул баракчаларга, соц тармактарга киресиңер. Эмне кыласыңар? Бири-бириңерге керексиз мусор маалыматтарды жөнөтөсүңөр. Анын телефонуна вирус жөнөтөсүңөр. Демек, бул дагы башкаларды сыйлабаганыңарга жатат экен. Адеп ахлакка биринчи балдар. Мисалы үчүн үнүңөр менен голос жөнөтөсүңөр го. Ага караганда, эгерде убактыңар болсо, жөн гана жазып жөнөткөнүңөр дагы бул этикалуу адамга жатат. Бири-бириңердин телефонуңарды толтурбастан жазсаңар, мында баягы мисалы үчүн Айжанаттын ошол эле SMS-ти жөнөткөн убакта коомдук бир жайда отурган болушу мүмкүн да. Анан баягы голосуңарды ачып укканда ага тоскоолдук жаратылат. Туурабы? Ал эми SMS жөнөтүп койсоңор, жөн гана аны ачып, көзү менен көрүп, окуп койсо, бул маалымат сабаттуулукка жатат экен да. Кибер куугунтук онлайн режимде коркутуу жаман дейт. Коркутат, бүгүнкү күндө бул нерсенин аягы жаман иштер менен дагы аяктап атат, туурабы? Интернетте сылык болуу маанилүү дейт. Башкаларды сыйлоо жана кибер куугунтукка жол бербөө бул өтө маанилүү экен ар бирибизге. Сыр сөздөрдү түзүү бүгүнкү күндө бардыңар колдоносуңар, үй бүлөңөрдө дагы колдонот, ата-энеңер колдонот. Демек, сыр сөздөрдү дагы биз жөнөкөй эле телефонубузга, аккаунттун дагы сыр сөзүн туура түзүшүбүз керек экен. Узун, тамгалардан, сандардан, символдордон туруш керек. Тамгалар дегенибизде биз латындын 26 тамгасын колдонобуз, балдар. Анан албетте баш тамгалар дагы болуш керек. Сандар дегенде цифраларды колдонобуз. Символ дегенге эмне кирет? Белгилер: кошуу, бөлүү, көйтүү, даража көтөрүү, булардын үтүр, чекит, сызыкча, булардын бардыгы символ болот. Демек, күчтүү сыр сөздү колдонушубуз керек экен, бирок өзүбүзгө эсеп калууга ыңгайлуу, Демек, ар кайсы аккаунт ачканыбызда бир эле сыр сөздү колдонгонубуз дагы туура эмес экен. Сыр сөзүбүздү бири-бирибизге айтпашыбыз керек экен. Өзүбүздүн жеке маалыматыбыз калыптанып калат ошол жерде. Ал билген адам, мисалы үчүн, силерге атайын бир аккаунтуңарга кирип туруп жаман нерсени дагы жүктөп коюшу мүмкүн да. Кийинки, демек, күчтүү сыр сөздөрдү колдонуңуз жана аларды эч кимге айтпагыла дейт. Түшүндүкпү? Жеке маалыматтарды коргоо. Биринчи, интернетте эмне бөлүшүп жатканын аныкташың керек. Социалдык тармактарды текшерип туруңар керек. Бейтаныш адамдарга менен жолукпашыңар керек. Бейтаныш адамдар менен дегенде, мисалы үчүн, телефонуңарга звонок кылып чакырып калышы мүмкүн, же болбосо однокласниктен таанышып калышыңар мүмкүн. Алар кооптуу болушу мүмкүн да. Жеке маалыматыңызды коргоо дейт. Интернетте эмне бөлүшүп жатканыңызды билүү дейт. Булар силердин жеке маалыматтарыңарды коргошуңарга салым кошот экен. Санариптик коопсуздук бул ар дайым сак болуу. Түшүндүкпү? Анда эмесе, балдар, биздин бардыгыбызга белгилүү болгондой эле быйыл эң актуалдуу маселелердин бири болгон PISA 2025 болот эте. PISA тесттер тапшырып атабыз. Мына ошол өтүлгөн эле темабыз боюнча азыр мен силерге топтор боюнча тапшырма берем. Силер так туура кылып туруп, компьютерлериңердин экранына жоопту жаза бересиңер. Бул жакка бир компьютерге топтор бөлүнүп туруп, жоопторун жаза беребиз. Демек, бышыктоочу тапшырманы мен PISA тапшырмалары менен толуктадым. Ар бирибиз топтор менен иштеп, бир компьютерге так туура кылып туруп жообун жазабыз дагы экрандан көрсөтүп беребиз. Түшүнүкпү? Биринчи тапшырма, биринчи топтуку маалыматтарды коргоонун негизги принциптери
Экинчи топтуку интернеттеги коопсуздук эрежелери, үчүнчү топто санариптик коопсуздук деген эмне деген суроого жазабыз. Санарип коопсуздук бул негизинен маалыматтык технология колдонууда маалыматтарды түзмөктөрдү жана системаларды уруксатсыз кирүүдөн, кол салууларын же зыяндуу аракеттерден коргоо жыйындысы. Негизинен санариптик коопсуздугунун негизги багыттары: маалымат коопсуздугу, экинчиси түзмөктөрдү коргоо, тармак коопсуздугу, колдонуучу коопсуздугу. Азамат. Маалыматтар коргоонун негизги принциптери. Бул жеке маалыматтарды, анын ичинде жеке жана корпоративдик маалыматтарды коргоо үчүн колдонулган негизги жол жоболор, эрежелер жана стандарттар. Бул принциптердин максаты маалыматты уруксатсыз пайдалануунун, жоготуунун жана зыян келтирүүнүн алдын алуу үчүн ошондой негизги принциптердин бири болуп эсептелинет. Күчтүү сыр сөздөрдү колдонуу, жеке маалыматтарды бөлүшүүдөн сак болуу, шектүү шилтемелерге чыкпоо, антивирус программаларын колдонуу. Азаматсыңар. Жеке түзмөктөрдү коргоо. Азаматсыңар. Коопсуз байланыштарды колдонуу. Азаматсыңар. Маалыматтарды резервдик сактоо. Көчүрмөсүн сактоо экен, Балдар, бүгүнкү алган билимдерибиз өзүбүзгө жугумдуу болду, Көптөгөн маалыматтарды ала алдык деп ойлойм. Демек, бүгүнкү теманы канчалык деңгээлде өздөштүрө алдыңар? Экранда атайын силерге тест түзүп койгом. Zipgrade'in жардамында текшеребиз, балдар. Ана ар бирибиздин билим деңгээлибизди текшерүү үчүн бул тесттерди иштейбиз дагы, билебиз, Бул жерге эмне кылабыз? Атыбызды жазабыз. Анан бул жерде туура жоопторун тегерекче кылып белгилейбиз, сыртына чыгарбай. Аны сканердин жардамы менен силер канча проценттик деңгээлде өздөштүрө алдыңар, өзүм текшерип алам. Балдар, алган билимибизди Zipgrade'in жардамында текшерип алдык. Орточо билим деңгээлибизди бүгүнкү сабакта 75-80% өздөштүрө алабыз. Бул аябай жакшы. Үйгө азыр жаңы тапшырма берем, топ-топторго бөлүп, ушул тапшырманы аткарып келгенибизде биз билимибизди 100%ге жеткизе алабыз деп ойлойм. Сабактын башында биз максат кабыл алганбыз, силерден күтүлүүчү натыйжаны дагы кабыл алып алганбыз. Ошол максатыбызга жете алдыкпы бүгүнкү сабакта? Өздөштүрө алдыкпы сабакты? Эмнелерди үйрөндүк? Вирус, антивирустарды колдонуу. Фишингти эмне экенин билип алыппыз. Дагы Зыяндуу тиркемеге кирбөө. Зыяндуу тиркемеге кирбөө экен эмне себептерин билип алдык. Демек, бүгүнкү сабак силерге аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Анда тапшырманы алабыз, шилтемени жазып алабыз же тартып алабыз. Ушул сайтты кооптуубу же коопсузбу аныктап келебиз. Биринчи топ. Экинчи топ. Сиздин досуңуз дейт. Сыр сөз катары дейт. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сыр сөздү колдонот дейт. Бул туурабы? Эмне үчүн? Коопсуз сыр сөз түзүп бергиле дейт. Кийинки силерге мындай кат келди дейт. Үчүнчү топ. Сиз миллион сомду утуп алдыңыз. Бул шилтемени басып, банк картаңыздын маалыматтарын киргизиңиз. Эмне кыласыз? Бул кооптуу беле дейт. Демек, ушул суроолорго балдар, үйдөн тапшырма катары өзүбүз билгендерибизди интернеттен изденип жазып келебиз. Анда эмесе, сабакты жыйынтыктап жатып, мен ушул жерде өзүңөрдү баалаткым келип атат да, бүгүнкү сабакта эң жакшы деген баага кайсыл окуучулар
татыктуу болду? Өзүңөрдүн оюңарды айтып койчу. Доктор Алиева, Нематова, Калмырзаев, дагы Доктор Алиева, Ниматова дейт, Калмырзаев дейт, дагы Абдираимов. Абдираимов. Башкалар да оюңарды айтып койчу. Эмне себептен буларды айтып атасың? Bilmem, эже ар бир эле сиздин сурооңузга жообуңузга түшүнүгүн айтып, өзүмдүн ою менен пикир менен бөлүшүп, сабакка жакшы катышып. Активдүү катышты, а? Демек, бул окуучуларга эң жакшы деген бааны кое алабыз. Эми ар кимибиз өзүбүздүн топтогон балыбызды эсептейличи, кана кайсыл окуучу эң көп балл топтоду экен. Мен силерге сабак башталганда жүрөкчүлөр тарката башталгам, ким менин мээримимден көбүрөөк мээрим ала баштады экен. Канча? 5 жүрөкчө топтоптур. Дагын 5-өө, дагын 3-өө. Дагын сеники канча экен? 6 жүрөкчө экен. 2 жүрөкчө экен. 3 жүрөкчө. Силердики? 5-өө, 4-өө. Демек 6 жүрөкчөнү урмат. Бүгүнкү сабакта эң көп жүрөкчө топтогон балабыз бул урмат экен, эң жакшы деген баага татыктуу болуптур. Куттуктап коебуз. Эми балдар, топтор менен баалайлычы кана бири-бирибизди. Кайсы топ бүгүнкү сабакта эң активдүү болуп катышты? Биринчи топпу, же экинчи топпу, үчүнчү топпу? Эмне себептен үчүнчү топто атасыңар? Активдүү катышышты баары. Туура эмес баалап койдук, Ооба. Бул жак силердин оюң, менин оюмча бүгүнкү сабакта эң активдүү катышкан топ бул экинчи топ болду, экинчи топту. Анда эмесе бүгүнкү сабакта активдүү катышкан мен куттуктап коебуз. Баа алган окуучулар, сабакка активдүү катышкан окуучулар, мен журналдарга бааны коем, күндөлүктөрүбүздү алып келип бааларыбызды койдурабыз, Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабак аябай силерге жугумдуу болду деп ойлойм. Саламатта калгыла. Саламатта калыңыз.